Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова коррупцияга каршы аракеттенүү 2025-2030 жылдарга бекитилген стратегия жана аны ишке ашыруучу 2025-27 жылдарга карата бекитилген иш-чаралардын аткарылышы тууралуу тренинг өткөрдү. Ага көрүлгөн даярдыктар бекитилген ченемдик укуктук актылардын жана ушул жылдын 1-кварталына карата жасалган иштер боюнча меморандумдун алкагында. Өнөктөш болгон коомдук уюмдар жетекчилери жана жооптуу мүчөлөрү катышты. Мамлекеттик органдарда мониторинг, талдоо жана байкоо жүргүзүү үчүн жумушчу топтор түзүлүп иштеп баштаган. Коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан күрөшүүдө ийгиликтүү жыйынтыкка жетүү үчүн талыкпай эмгектенип, таза жана кылдаттык менен иштөөгө уюштуруучулар чакырышты. Жарандык коомдун ролу мониторинг жүргүзүүдө кандай тартипте жана эмнелерге маани берүү керектигин белгилеп, тажрыйба бөлүшүп, тийиштүү материал, документ жана маалымат менен бөлүштү. Нурипа Муканова катышуучуларды суроолоруна тийиштүү жоопторду берди. 3 жылдан бери антикоррупциялык ишкердик кеңешине көмөк көрсөтүп, чын дили менен кызматташып жаткан жарандык коомго, ишкер жана илимий чөйрөгө мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирди.